Арамыз жашпы, жакшы отурасызбы? Барбы Келип калдык. биздиги куш келдиң. Алан берген уруксаты менен келип калдың да. Экөөбүз ошо туш келгенибизге шүгүр. Экөөбүз бет маңдай болуп ушинтип баарлашып сүйлөшүп отурганыбызга шүгүрчүлүк кылам. Ушул жанагы кыргыз элинен алай жергесине бизге илим түшкөн, же болбосо кыргызыбызга бир адамзат үчүн жаңы илимдер берилди деп биз көп жерден окуп байма-бай айтып келебиз. Эми ушул жаңы доорго жаңы нерселердин келишкенде бир сыноолор менен келгенин, анан ошол илимди алган адам катары сиз бизге эми ошол башыңыздан өткөндөрүңүздөн айта кетсеңиз. Бул алай жергесине түшкөн илимге биз аябай сыймактанабыз. Көп жерде сыймактанып келебиз. Көп адамды өзүбүз тарбиялап, ушул илим менен тарбияладык. Себеби баягы балдарыбызга кандай мамиле жасашыбыз керек, кыздарыбызга кандай мамиле жасашыбыз керек, ата ордун, эне ордун, жолдошубузга кандай мамиле жасашыбыз керек, ошолорду билсек дагы тереңирээк билгенге жетиштик деп ойлойм мен, өзүмдүн жеке оюм. Анан көпчүлүк жерде мындай айырмаланып калат экенсиң да. Кээ сөздөрдү уккулары келбейт. Уккулары келбегенде дагы кээ сүйлөнө турган ошо чоң энебизден уккан, чоң атабыздан уккан, тайне таяталарыбыздан уккан сөздөрдү айтып коюшка биз укуктуубуз деп ойлойм. Айтып коебуз деп бир күн болбосо бир күн ошол эстерине келип, адамдар ошол сөздү эстеп, ошол сөздөн тарбияла турган күн дагы келет болсо керек депчи. Бул жерде көп нерсени үйрөндүк. Өзүбүздү жолго салып, өзүбүздү тарбия алдык деген мааниси баягы көп сүйлөгөн сөздөрүбүздөн жыйынтык чыгарып, сөз багып, сүйлөй турган орунду сүйлөп калат экенсиң. Сүйлөй турган жерде сүйлөйбүз, сүйлөбөй турган сөз болсо сүйлөбөй дагы коет экенбиз. Баягы ата тектерибиз айтып келген го, сөз баккан деп ошол мезгилдерге келип калдык деп ойлойбуз эми. Өзүбүздүн жеке оюбуз. Эми ушул илимди изилденип келгениңиздин себеби эмне түрткү болду? Мисалы, бир кыйынчылыктар башыңызга келип, ошолдон жол издедиңизби, же Кудайды издедиңизби? Эмне түрткү болду дейм да эми? Мага түрткү болгон себеби мен оору пайда болду мангачы. Врачтарга бардым, адан шыпа таппадым. Көп жерге бардым. Оорунун жолун издеп, шыпасын издепчи. Эч шыпа таппадым. Баягы врачтарга барып анализ тапшырсам деле сиз ооруган эмессиз, жакшы элесиз, таза элесиз деп койду. Анан бир эже жолугуп калды магачы. Бир эже жолугуп калып, сен ошол жака баргын. Мурда деле угуп жүрөт элем, бирок мындай көңүл бурган эмес экен. Ошол эженин айтканын жасап, анан кийин мен ошол илимге барып калдым. Ошол жакта мен сакайдым деп толук ишеним болду да магачы. Врачтарга караганда ошол илимге түшкөндөн кийин сакайдым депчи. Жашоодагы процесси жүрүп турду да, сиз көп муунга караганда сизде жакшы. Анан жанагы айтып атпайсызбы, биз ар бир нерсени аялдын, эрдин, баланын, ордун, улуулукту билип сөздөрдү эметип калдык деп атасыз да. Ошончолук жанагы илимдин нерсеси жан дүйнөңүзгө таасир этиптир да. Мисалы, таасир этти. жашооңуздарды оңдоду дегендей, Аябай таасир этти. Балдарыбызга да жакшы сүйлөп, жакшы тарбия берип калат экенбиз. Майын сүйлөп калат экенбиз. Баягы мурда мындайраак сүйлөсөң, ал туура эмес болгондой болуп өзүңө сезилет экен. Ушул жолго түшкөнүмө мен аябай сыймыктанам. Экинчиден мындай да, сөздү тарбия иретинде мындай болуш керек деп эле биз берип калбай, сезинип, туюнуп, керек болсо көрүнүш көрүп, баян берип дагы калат да. Мисалы,
сүйлөп алсаң жана балаң ууруганын көрсөтүп дегенде анан кой деп сестене түшөсүң жанагы кыргыздар аянт өлгө белгилери менен кыргыздар сезим менен иштеген эл го эми жанагы эскертүү берет, аны байкайсың. Анан кайеринен ката кетирдим деп өзүңөн өзүң изденип калат экенсиң баягы катачылыгыңдычы. Менен кеткен ката болду окшойт, ушуну көргөзүп атат Кудай деп баягыга изденип. Жөн эле психологдордой болуп эле мындай эле философиялык деңгээлде ой жүгүртпөй, жанагы руханий азыкты алып канда сезинип, туюнуп дагы жоопкерчилик дагы сезип. Мындайча айтканда ойлойм да материалдык жактан дагы жакшы сабак алабыз, жанагы айтып деп түшүндүрүп же унчукпай коюп. Экинчиден жанагы көрүнүш менен да бизге берип атпайбы? Ошол жагы дагы эми сизде дагы ачылган да, мисалы илимге барганыңызда эле жөн эле барып калган жоксуз да, бир нерселериңиз ачылды да, мисалы туш көрдүңүз, чынбы аны чечим менен үйрөндүңүз, төлгө белгилерди үйрөндүңүз. Ошондой да. Ошо түштөн калган нерселерди үйрөндүңүз да, жанагы кыргыздын баулуктарынын, түштөн аян берчи эле. Ошо түшүңдү чечмелеп, түштү дагы бир эле жол менен чечмелеп койбой, чечмелөөнүн да 9 кыры бар. 9 жолго 9 кыры менен чечмелесе болот. Аны баягы жаман түш болсо да жакшы жакка буруп туруш керек да. Оюңда жаман иш болсо дагы ойдогу жаман ишти ойлонбой жакшыга бурсаң, ошол жакшы иштер ашат да. Сиздерге түшкөн мисалы азыр психологиянын баары жараксыз дейт да илимдер. Бул жаңы илимди сиздерге түшкөн да негизи. Анан сиз дагы ошону колдонуп атпайсыз, мисалы азыр эле жана сиңиңиз айтып кетти. Эжеме мындай болдум деп, сен өзүңдү эски психологияң, эски денең өлтүр да жаңыдан жаралып деп сиз айтат экенсиз да. Мисалы аны башкалар мындай эле айтып атат да, бирок түшүндү дили менен, түшүнүү менен айта элек деп ойлойм да. Мен ошону башымдан өткөрдүм да. Мына пандемия болду го. Анан баягы 80-90го өлүм аябай көбөйүп кетти го. Анан ошол мезгилде кантип биз ушинтип канча жыл илим алдык, илимибизди иштесек болбойбу, илимибизди ишке салып өлүмдү токтотсок болбойбу деген ой кетти да мага. Анан ошондо тәнин алмаштырыш керек, жанын алмаштырыш керек. Анан эски энергияны алмаштырып чыгарыш керек деген ой кетти да мага. Ошо түндөс уктап атам. Тәнин алмаштырыш керек десем, баягы тәни чыгат да. Жанын алмаштырыш керек десем, жаны чыгып, кадимкидей көзүмө көрүндү да ошолорчу. Анан эски энергияны чыгарып, кайра баягы кишиге баары жогун чыгарып бүткөндөн кийин тәнин кайра салып, жанын кайра салып, жаңы энергияларды кабыл алсын деп, ошодон кийин мен ошол колдонуп калдым да ошол опыттучу. Сиз ага чейин деле жашоодо жоготууларды көрдүңүз да, бир кыйынчылыктарды же жөн эле жыргап бир эле ден соолуктун айынан изденип калган жоксузбу? Жок, ошол мен бул бир эле ден соолуктун айынан эметкен жокмун. Мен жоготуу өтө көп болду биздечи. 96-га чыккан чоң атам өтүп кетти. Онан кийин бир укам өтүп кетти, анан кийин бир укам өтүп кетти, атам өтүп кетти. Ошондой жоготуулар өтө көп болду. Ол тарабынан дагы аябай издендик да. Эмне себептен мынтип атат? Кудайдын бизге берген сыноосу окшойт. Бул сыноону биз кантип кабыл алабыз? Каяк жагынан жоёбуз, токтотобуз деген ойлор кетти да. Анан түлөөлөрдү жасадык, баягы аталарыбыздан угуп келген энелерибиз айтып, эжелер, атам менен бир тууган эжелерим айтат эле да. Ушундай болгон, бизде ушундай болгон деп, анан ошого биз түлөө жасадык. Ошолор кандай ыйларды айтат эле, мисалы, эмне кылып? Эми алар биздин тайнебиз, неменин чоң эне, атамдын тайнеси аябай байдын кызы болгон экен да, бийдин кызычы. Анан баягы бийдин кызы болуп, камбагал баласы көп адамдарды тоготпой коет экен да. Анан ошондо ошол сөзүн унутам да мен. Алигиче унутам, эч эстей албайм да. Эми бир сурайын десем, атам өтүп кетти, апам өтүп кетти, абамдар, эжемдер өтүп кетти, билбей калат экенсиң да. Анан ошол атабыздын тайнесинин күнөөлөрү болсо, ошодон бизге кандайдыр бир каргыш өтсө,
ошолорду токтотойлу деген максатта биз төлөө өткөрүп жүрдүк да. Анан бир атам менен бир тууган абамдын кызы бар эле. Бир тойдо айтсам, абам да ошону айтып жүргөн экен да, жемечи. Ушундай болот деп. Баягы сиңдим, мен, абжем, абамдын кызы болуп үчөөбүз төлөө өткөрдүк. Сиңдимдин үйүнө төлөө өткөрсөк, баягы жерде баягыны угуп, абжем дагы өзүмчө өткөрөйүн. Өзгөндө жашайт эле. Мен да бир күн өзүмчө өткөрөйүн, ушу төлөөнү деп, ол дагы өткөрдү да. Анан Кудайды кечирсе керектир деп калабыз да. Эжелерибиз айтат эле, бизге келин келе турган болсо, келиндердин жашоосу аябай кыйын болот. Анан кыз кишилердики мындай кыйналып барып анан кийин жолго түшүп кетебиз биз деп атам менен бир тууган эжемдер айтат эле. Себеби бизге баягы тил тийип калган депчи. Ошол тилден, ошол сөздөрдөн утулайлы деп, ошол сөздө арылайлы деп төлөө өткөрдүк да биз. Анан эми чечилгендей эле болуп калды, эми Кудай сактасын. Ушу жолдо кетип атканыбызга аябай шүгүрчүлүк кылам мен ушинтип жүргөнүмөчү. Бул кыргыздын эмеси чексиз да. Сиздер азыр күнү түнү изилденүү, жаңы нерселер менен баарлашып, жаңы илимди мындай кыргыздын жакшы жагы ушул экен да. Баардык адамдын жакшы нерсесин алат экенбиз да, кыргызчылыкчы өзү илим. Биз бирөөнү коюп ушуну менен токто, бүттү, ушул эле туура дебейт экенбиз. Мен сиздин да ушул жагыңызды байкадым да. Ар бир отур жаңы чыкканда деле бул кечеке эле келген дебей, мисалы баарын аздектеп, аярлап, баары илимди алып, баарына мындай таасирдүү карайт экенсиз да. Ошол жагы дагы сиздерге утуш болду окшойт дейм да. Мындай болуш азыр аз болот атпайбы? Мен билип алдым деп эле ошол жерден такалып калат атпайбы? Бүтүп калат. Ооба. Андайлар көп да, баягы мен окуп койдум, билип койдум, мынанча жыл жүрдүм дегендер толтура. Азырчы эми бассаң турсаң, басканыман, турганыман, отуруп тургандан, кийген жүрүшүңөн, кийген кийимиңен кандайдыр бир тарбия өтсө экен, бизден калгандарга да дейт экенсиң да, урпактаргачы. Өзүм балдарым өссө, одон неберелерге өссө, эл көрүп, элдер дагы ушинтип жүрөт. Биз дагы ушундай болсок дегендей үлгүлүү болойлу деп ойлоп калат экенсиң да. Кыргыздын канчалык баягы эски болсо дагы ошо эскини колдонгон келет экен азырчы. Эскилердичи. Баягы чоң атаң, чоң энең айткан сөздөр азыркы мезгилде аябай суудай керек болуп атат да, өтө керек болуп атат. Ошол сөздөрдү эстеп, ошол сөздөр менен жашоо башталса жакшы болот эле да. Мен ошол сиздердин жанагы байыңыз менен ар дайым ээрчишип, каяка барсаңыздар кеңешип жүргөнүңүздөрдү көрүп калам да. Бул дагы болсо мындай келечектеги өзүңүздүн урпактарыңызга үлгү деп атпайсызбы? Негизи Кудайдын мыйзамы боюнча бир адам жакшы адам турса да жер жашоосу сакталат дегендей, ошол нерсеге таянат экенсиздер да, эми жакшы адам болойлу, жакшы эмгектейли депчи бул кыргыздын. Эми бизди көргөндөр бизден жакшы үлгү алсын деген максат болуп калат экен да. Жакшы сөзүбүздү уксун, мындай жаман жагыбызды көрбөсүн, жакшы жагыбызды көргөзөйлү, ушул үлгүлүү болойлу деген максат, ошол ой болуп калат экен да. Мына ушул сизге окшогон мисалы чогуу арып, чогуу карыган, чогуу балдарды тарбиялап өстүргөн, неберелерди жетилткен, жашоо шарты түзгөн, кыргыздын улуу илимдерин алып, жанагы ата мурасы кирезидерди жеткирген ата энелерден, сиздерге окшогондордон, жана биздин психологу немелерден, болбосо кечеги эле 4-5 эрге тийгендерден бар интервью алып атпайбы? Мен ойлойм да, алардан эмес, мына башынан өткөн ушул сиздерге окшогондордон алыш керек да. Эмне кылабыз эми жашоону? Кантип чыдадыңыздар сиздер ошондой сыноолордон? Кантип өттүңүздөр? Бизге кандай кеңеш бересиздер депчи, мисалга. Жашоонун кырын ашкан сиздер да, алар эмес. Бизде өтө кыйынчылык деле болду. Жакшы күндөр болду. Баары жогуна чыдадык. Тыйыныбыз жок калган күн дагы болду. Тыйыныбыз жок калса дагы биз тамак ашка тыйыныбыз жок калса да бир жака жөнөсөк, 5-10 тыйын таап алып кете берет элек. Бир жакачы. Бара турган, мына жака барабыз дей турган болсок, ошол жака топ толуп кете берет элек. Эч мындай
жок болуп эч нерсе калган жок да. Кандайдыр бир Кудайдын кудурети менен ырыскыны берип турду бизгечи. Демек жанагы Барган жерге дос экенин дагы ушул жерден табылып дейм. барган жерде мындай жакшы сөздөрдү сүйлөнүп, эч мындай жамандык, жаман ой, жаман сөздөрдү сүйлөбөй, элге үлгүлүү сөздөрдү сүйлөп, анан кайсыл ачылыш болсо ошо ачылыштарда сүйлөп, Сиздер мындай аябай талкуу кылып, үй жайыңызга келип, жашооңузга кирип көрүп атпаймынбы? Сиз көчөдө эле ол үлгү болуп жашына сүйлөп коюу эмес, өзүңүздүн ошол жашооңузда, ички дүйнөңүздө бирдей экенсиздер да. Ушул тең салмакты алып жүргөн эмелери катары мен ошону көрүп, сезип, туюнуп, баалап, анан эми ушул сиздердин жанагы чий ый салган эмелер болуп атпайсыздарбы? Анан элдерге ошол керектүү жакшы бир эмелериңиздерди, сөздөрүңүздү айтсаңыздар деп мен атайын ушу келдим да. Ошол аябай ыраазыбыз. Чындап мындай нерсени алып кетиш кыйын. Азыр көчөдө башка, үйдө башка болгондор толтура. Касиетти кармандым деп туруп, тетири лицолорун көргөндөрүбүз да бар, жок эмес. Бирок ушул касиеттин улуу жолунда, нары татаал жолунда баратканыңыздарга ыраазыбыз. Эми ушул касиетти карматыш үчүн эмне кылыш керек урпактар? Кыргыздын касиети кандай кереметтерге бай, ошолор жөнүндө айтыңыз. Эми мунун кыйынчылыгы деле жок. Өзүңө бек болуп, өзүң неметкенден кийин, баягы бир жолго түшүп алгандан кийин кыйынчылыгы деле жок, изденип кете берет экенсиң да. Баягы сөз болобу, башка нерсе болобу, көргөн нерсеңен изденет экенсиң да. Кандай нерсе чыгат экен ушул жерден. Анан баягындай сыйна турган жерлерге барганда деле эми Кудайдан, жараткандан суранасың да. Сый урмат кылыпчы. Ошол сый урматың аткарылса, ошол жерде жакшы тилектер айтылса, кийинки үйгө келгенде жакшы кабыл алса, айткан сөзүң башка бирөөгө айткан сөзүңдү кабыл алса, өзүңөн өзүң сүйүнүп калат экенсиң. Дагы эле биз баардык туу чокуга жеттик деп ойлобойбуз. Дагы эле бирок өмүрүбүз өткөнчө изденип, элим үчүн, ушу жерибиз үчүн, элдин тынчтыгы, жердин тынчтыгы үчүн эмгектенебиз деген ниетибиз бар. Ооба десеңиз, жанагы элдер чогуу ат көйнөк кийип алып, кыргыздын баарын сактагандай жүрүшөт. Негизи ушул жакта күнү түнү токочун ошол шамын улуу отунду же болбосо түлөсүн өткөрүп, же мазаларга байып, ошол Кудайдан суранып, же улуу жерлерге барып сый урмат кылып жаратып жүрөт да, эми сизге окшогондор саргайып. Аны билбей атпайбызбы? Жана даяр оокатка келе ал эле мен кылдым деп жүрүшөт да. Мен ошолорду көргөндө таң калам да, бунун да жолу болсо керек депчи. Биздин ыйык энелерибиз негизи көмүскөдө болгон да. Анан ошол сиздер дагы көмүскөдө жүрөсүздөр, эми ошол бирок билинбей чоң иштерди аткарып атасыздар да мен көрүп эле атам да. Бул дагы эми Кудайдын ар жагынан сиздерге болгон чоң белеги болсун. Эми келечекте сыйдырган Кудайдын кутун утуп алыңыздар. Рахмат. Тынч болгула. Силер дагы баягы көмүскө деп кылбадыңбы? Көмүскө дегенде ошондо жалаң ошо элге көрүнбөй, өзүбүзчө талкуу өткөрүп жүргөнбүз да бизчи. Көп жыл талкууларды күнү түнү өткөрөт элек. Саат мынчага топтолсок, кээде таң аткычак деле талкуу кылып чыгат элек да. Бата тилек, онун ичинде бата тилек, жакшы тилектерди айтат элек, жакшы максаттарды айтат элек. Элибиз оңолсун, жерибиз оңолсун, элибизде тынчтык болсун деген сөздөрдү айтып күнү түнү иштеген күндөрүбүз да болду да. Баягы балдарыбызды таштап, өзүбүздүн ишибизди таштап жүргөнбүз. Бирок мен ошого ыраазы болом да. Ушул азыр эми жакшы күндөрдү көрүп атабыз. Мына акыры жаман болгон жок, жакшы болду деп тынчпыз. Тынч отурсаң жакшылык күн ошол да. Анан эми бала чакаң, эли журтуңда тынчтык болсо, азыркы мезгилде эле өтө кыйын болуп атат. Баягы жаңы доордон эски доордон жаңы доорго өтүш мезгилде элечи. Канчалык нече керет жакшы тилек, жакшы ой, жакшы максат менен
өтөбүз да. Жаңы дургуч. Жол жобосу көп экен, мунун изденем десең баягы ийне менен кудук казгандай изденип тынбайт экенсиң да. Ошончо жерден ушунча жерге келип сен дагы илим деп жүрөсүң. Тынч бол, өмүрүңдү берсин, Кудайым ден соолугуңду берсин, тууган уруң менен, бала чакаң менен аман эсен бол. Элим жерим деп эмгектенип атасың, эми ушул эмгектенгендин үзүрүн көр. Жакшылык күндөрдө жолугушайлы. Жакшы күндөр болсун.